Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен Коомдук биринчи каналдын биринчи студия аттуу маалымат аналитикалык түз эфирдеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу көрөрмандар, биз дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун мыйзамдын инвентаризациялоо жөнүндөгү жарлыгына дагы бир жолу кайрылалы дедик. Анткени коом өнүккөн сайын, турмуш алдыга жылган сайын, мезгил өткөн сайын, коомдун социалдык экономикалык структурасы өнүккөн сайын мыйзам сөзсүз өзгөрүүгө тийиш. Бул догма эмес. Мындайча айтканда, мыйзам азыркы учурда юридикалык тил менен айтканда жеке адамга жана юридикалык жактарга түздөн-түз кызмат өтөөгө тийиш. Бир сөз менен айтканда 2019-жылга чейинки мыйзамдарды инвентаризациялоо кандай болду? Канча мыйзам өзгөрдү? Канча мыйзам кошумчаларга туш келди? Канча мыйзам жокко чыгарылды? Канча мыйзам азыркы учурда президенттин алдында кол коюуга турат? Мына ушул маселелерди козгоп биздин түз эфирде айтып берүү үчүн биз Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары, юстициянын 3-класстагы кеңешчиси Сыдыков Орозбек Кадырбековичти чакырган элек. Анда эмесе биздин студиянын түз эфирдеги коногу менен болгон Маекке көңүлүңүздө дурабыз. Орозбек Кадырбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биринчиден студияга куш келиңиз. Убактыңызды бөлүшүп келгениңизге ыраазычылык билдирем. Эми өзүңүз билесиз, мынау мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча президенттин жарлыгы, бул президенттик кызматка киришкенден кийин Садыр Нуркожоевич 10 күндүн ичинде чыгарган 10 жарлыктын бири. Себеби эмне үчүн деп ойлойм, бул маселе бышып жетилген. Буга чейинки мыйзамдардын бирине бири карама каршылыгы, мыйзамдардын бири-бирин кайталоосу, мыйзамдардын кээ бирөөлөрүнүн эскирип кетиши, мыйзамдардын укуктук актыларынын нормативдик ченемдеринин кээ бирөөлөрүнүн баягы мезгилдеринин өтүп кетиши ушуга себеп болду. Сиз мага караганда юристсиз. Мына ушул жарлыктын аткарылышы боюнча өзүңүз билесиз, эксперттик топ түзүлгөн. Ошонун жыйынтыктары кандай болуп атат? Эми сиздердин түздөн-түз ишиңиздер ушу боюнча телекөрүүчүлөргө маек берет деп сизди түз эфирге чакырып атабыз. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүз айткандай, бул укуктук мамлекетте мыйзам бул тиешелүү маанилүү чөйрөдөгү бир коомдук мамилелерди жөнгө салуучу негизги акт. Бүгүнкү күндө бардык биздин коомдук мамилелер, ыйгарым укуктар, ошол эле коомдук мамилелерди жөнгө салуу, кыймыл аракеттерди жашоо, бир кандайдыр бир бүтүндөрдү жасоо бул мыйзамдар менен жөнгө салынып келет. Демек, маанилүү ролду бүгүнкү күндө ойноп келет. Ал эми мыйзамдардын канчалык мындай талапка ылайыктуу, мыйзамдуу анык багыттарына, максаттарына жеткиликтүү деңгээлде кабыл алынышы, алардын иштеши албетте биринчи кезекте жарандардын, юридикалык жактардын мындай кызыкчылыктарын коргоодо бир эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун көрсөтөт. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президенти 2021 жылдын 8 февралында 26 сандуу жарлыгын кабыл алган, анда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо деп. Бул мыйзамдарды инвентаризациялоодо негизги максаттар бүткүл мыйзамдык базаны карап чыгуу, оптималдаштыруу, бүгүнкү жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын коргоодогу бүгүнкү замандын талабына туура келген багыттарды карап чыгуу жана ошолго мындай ориентацияларды алуу болуп эсептелгенде, негизинен дээрлик 90-жылдан 2020 жылга чейинки ченемдик укуктук актылар каралып чыкты. Дээрлик 30 жылдык мезгилдеги кабыл алынган мыйзамдар болду да. Негизинен эле биздин мыйзамдарды кароо боюнча бул өкмөт тарабынан ведомство аралык жумушчу топ түзүлгөн. Анын ар бир өзүнүн багыттары боюнча дагы топчолор түзүлүп иш алып барган. Негизинен 415 мыйзамды кароого алышып, анын 356 боюнча ведомство аралык топ карап чыгууга жатат деген тыянакка келишип жумушту жүргүзгөндө, ошонун негизи жыйынтыгынан 330 мыйзам баалоолордун негизден өткөн. Бул баалоонун критерийлери негизинен бул коюлган талаптар боюнча бул мыйзам конституциядан келип чыгабы, конституцияга каршы келбейби, ошол мыйзам өзүнүн багытын, аныктаган багытын тийиштүү деңгээлде жөнгө сала алабы, ал эффективдүү жөнгө сала алабы, ошол мыйзамды аткаруучу, көзөмөлдөөчү, жөнгө салуучу тийиштүү мамлекеттик орган барбы, коррупциялык бир тобокелчиликтерди пайда кылбайбы,
жарандардын укуктарын дээрлик жетишерлик деңгээлде коргойбу, бизнес чөйрөсүн коргойбу деген талаптар менен каралып чыгып, баалоолор коюлуп, 330 мыйзам баалоодон өтүп, алар Озбек Кадырович, сөзүн созуңуз да. Сиз абдан ушул мыйзамды инвентаризациядан өткөрүүнүн максаттарын абдан келиштирип жакшы айттыңыз да азырчы. Ана мен бир нерсени айтайын деп атам да, ошол жана сиз башында бир сүйлөм менен айтып кеттиңиз. Эксперттик топ түзүлгөн. Булар 3 этап менен иштеди деп атабыз бүгүнкү күнгө чейинчи. Ошол эксперттик топтун курамында биринчиден кимдер бар? Экинчиден мен ушул көрсөтүүгө даярданып жатып бир маалыматты окудум. Буга Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы көз карандысыз серепчилер тартылды, юристтер депчи. Ушул боюнча маалымат берип коюңузчу. Туура. Жалпы эксперттик топ боюнча айтсам, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ошол кездеги 10 марттагы тескемесине ылайык жумушчу топ түзүлүп, бул да министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, ошол жумушчу топтун жетекчиси, юстиция министри орун басары жана юстиция министрлигине катчылык милдеттери да жүктөлгөн. Алга бүт мамлекеттик органдарда кирген, бирок ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка эл аралык уюмдардан өнөктөштөр менен 18 көз карандысыз адистер дагы тартылган. 18. Булар эми мурдагы экс-министрлер, мурдагы эксперттер, мамлекеттик кызматта иштегендер, иштеген эместер, жарандык өкүлдөр, жарандык коомдун өкүлдөрү, жалпысынан 17-18 киши тартылып, алар дагы ушу мамлекеттик ведомстволук жумушчу топ жүргүзүп аткан баалоо менен удама-уда эле өздөрүнүн баалоосунда жүргүзүп келген. Мындай ошол бул мамлекеттик органдардагы адистердин жүргүзгөн баалоолор менен көз карандысыз эксперттер менен жүргүзгөн баалоолордун дээрлик мындай тең салмактуулук болсун. Баягы бир эле тараптык болуп калбасын, бир эле көз караш менен көз менен каралып калбасын деген принцип менен биз ушундай көз карандысыз топтордон дагы өкүлдөр. Демек жана көз карандысыз эксперттердин чыгарган жыйынтыгы өздөрүнчө, биздин эксперттердин көзүнчө, туурабы? Бирок экөөнү бириктирди деп атасыз. Бириктирди. Бул жерде негизинен бул азыр мыйзамдардын мен статистикасына келгенде 330 мыйзам баалоодон өткөндөн кийин бул эксперттер топтор менен мамлекет топтордун өзүнчө баалогон эксперттер баалыктарын баягы пайыздык көрсөткүчтөрү бирдей болгон. Мисалы, күчүн жоготууга жатат, алар дагы макул болгон, өзгөртүү толуктоого жатат, эки тараптын макулдашуусу менен жаңы мыйзам кабыл алгандан кийин бул мыйзамдын күчүн жоготууга жатууга тийиш, же бул мыйзамды башка мыйзам менен бириктирүү деген бир чечимдерге келишкен да. Же кайра иштеп чыгуу, Же кайра иштеп чыгуу, ошол мындай жеткире иштеп чыгуу. Эми бир нерсе. Сиз азыр юстиция министринин орун басары болуп турасыз. 3-класстагы юстициянын кеңешчисисиз. Эл аралык тажрыйбаларга, биздин мыйзамдарга дал келтирүү дегендин өзү эмне? Биз ошол кайсы өлкөлөрдү мисал катары алдык, кайсы мыйзамдарга биз ошону мындай үлгү катары пайдаландык да? Биздин Конституциянын 6-беренесинде жазылып турат, эл аралык нормалар биздин мыйзамдарда каралган учурда гана колдонулат депчи. Ооба. Бул жерде бул жерде тандоонун методологиясы иштелип чыккан ал жерденчи. Негизинен биздин мыйзамдар ал кандайдыр бир өлкөнүн деле бир аныкталган тажрыйбасын басып өткөн жолун алган жок бул жердечи. Жалпы ченем жаратуудагы, ченемди экспертиза кылуудагы мындай усулдарды, ыкмаларды колдонуу менен эле бул бирден бир суроо, бул биздин конституциядан келип чыгабы? Биздин конституцияда көрсөтүлгөн баалуулуктарга, ченемдерге каршы келбейби? Ал мыйзамды башкага салыштырбай эле ошол багытталган чөйрөсүн тийиштүү деңгээлде жөнгө салып атабы? Бул ал мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдер бир боштуктарга алып келбейби, же башка бир ченемдик убактыларга карама-каршы келбейби деген методологиянын негизинде иштелип чыккан да. Эми бир нерсе. Маалыматта мынтип айтылып жүрөт интернетте. 4000ден ашык мыйзам каралды. Сиз айтып аткан 90-жылдан азыркы 20-жылга чейинки. 4000 мыйзамдын ичинен канча артка кайтарылды, канча жараксыз болуп калды да? Ушул маанилүү. Туура айтасыз. Мен телекөрүүчүлөргө көпчүлүк коомчулукта, интернет айдыңында деле бизде 4000 деген мыйзам бар экен, бул кандай деген суроолор, ооба да. Бир бүтөмүк ойлор абдан көп турбайбы деген. Мен ошого статистикаларга токтолуп кетсем, юстиция министрлиги ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамга ылайык мыйзамдын расмий күчүнө кирүүнүн бирден бир талаптары бул юстиция министрлигиндеги реестрге кирүү да. Бүгүнкү күндө юстиция министрлигинин ченемдик укуктук актыларынын реестринде 148.140 документ бар. Булардын ичинен
Бул ченемдик укуктуу актылар деген бул конституцияга өзгөртүү толуктуу киргизүү жөнүндө мыйзам, конституциялык мыйзам, кодекс, мыйзам, президенттин жарлыгы, жогорку кеңештин токтому, министрлер кабинетинин токтому, улуттук банктын токтому, борбордук шайлоо комиссиясынын токтому жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өкүлчүлүктүү органдардын кеңештеринин токтому. Булардын жалпын кошкондо, бирок мунун ичинде аракеттегиси дагы, аракетте эмеси дагы бар. Мен бул жерден мына мыйзамдарга эле токтолуп кетсем, 4869 мыйзам бар жалпы. Бунун ичинен аракеттегиси 2763, күчүн жоготкондугу 1000ден ашык. Бул жерде бунун бардыгын 4869 дагычы бул бүтүндөй бир коомдук мамилени жөнгө салган бир бүтүн мыйзам деп кароонун негизи жок. Бул кодекстерге, мыйзамдарга өзгөртүү толуктуулугу киргизилген, бир-бирине менен жада калса бир сөздү алмаштырган, же мыйзамдардын күчүн жоготуу тапты деген бул ушундай мыйзамдар. Өзгөртүү толуктоо киргизилген, же күчүн жоготууга алып келген. Ал эми бүтүн мыйзамдар бул 415. Инвентаризациянын алкагында ведомство аралык эксперттик топ бул бүтүн мыйзамдарды карашкан. 415 мыйзам өзүнүн күчүндө калды. Бул бүтүн мыйзам. Өзүнүн күчүндө калды, Жок, 415 мыйзам азыр, канчоосу күчүндө калат, канчоосу күчүн жоготууга кетет деген жумуш азыр жүрүп аткан учурда. 1-апрелге чейин биз бүт ошол аткаруу бийлигинин тутумундагы мамлекеттик органдардагы өзүнүн тийиштүү мыйзамдары боюнча кайра карап чыгуу, күчүн жоготууга жатат же өзгөртүү толуктоого жатат дегендер боюнча президенттин администрациясына киргизүү керек 1-апрелге. Дагы бир жумалык убакыт алдыда бар. 415-тин ичинен бул бүтүн мыйзамдын ичинен 356су бул инвентаризацияга баягы ведомство аралык жумуштуу топ кароого алган мыйзамдар. 300 дээрлик бул 80%-ын түзүп атат да. Эми бир нерсе бар. Өзүңүз айткандай, эксперттик топтун курамында ошол курамга чейинки ишти айталычы, мыйзамды иштеп чыгуудагы процессти айталы. Мыйзамды иштеп чыгууда сөзсүз бул мыйзам актыларын иштептүүчү топ бар. Андан сырткары ошол мыйзамдын аты аталган ведомствонун кызыкчылыгы бар. Мисалы үчүн жер боюнча мамлекеттик агентство бар. Жер боюнча мамлекеттик агентство жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте жердин дыйкандарга берилишин, менчикке берилишин, мамлекеттик жерде канча пайыз калыш экенин, ушул кызыкчылыктарды коргойт. Бирок юридикалык жагынан алып келгенде надзордуу органдардын дагы пикирлери эске алыныш керек да. Мисалы үчүн ППСтин жерлери бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз таланып толонуп кетти. Жок, үй салып алышты. Мына ушул надзордуу органдар менен жанагы ошол объекти болгон мекеменин кызыкчылыктарын, андан сырткары мыйзамды чыгаруучулардын кызыкчылыктарын кантип бириктирүү керек? Алар кандай болуп ошол бир пикирге келишет? Мисалы үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик өзүнүн сунушун киргизүүгө тийиштүү, туурабы жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш болсо ура деп туруп анча-мынча өзгөртүү менен кабыл алып койду. Ошол учурда надзордук органдын күчү кайда калат? Ошол учурда мыйзам иштеп чыгуучу юристтердин жана сиз айтып аткан эксперттик топтордун пикирлери кайда калат? Эми мыйзам чыгаруу демилгеси укуктары боюнча биздин азыркы конституция боюнча айта кетсем, бул президентке таандык. Министрлер кабинетинин төрагасына, жогорку кеңештин депутаттарына, элдик курултайга, бул жаңы өзгө. Анан башкы прокуратурага өзүнүн карама тийиштүүлүгүнө жараша мыйзамдарга, жогорку сотко жана жарандык демилгечи топко. Эми негизинен мыйзамдар кабыл алынганда, мамлекеттик органдар алгач ошол коомдогу тиешелүү чөйрөдөгү бир ушундай бир муктаждык жаралды деп учурганда, кайрылган учурларда же мамлекеттик орган ошону буну кабыл алууга жатат деген учурда алгач мыйзамдын долбоорун иштеп чыгат. Маалым кат негиздемени жазышат. Эмне себептен бүгүнкү күндө ушул мыйзамды кабыл алууга негиз болуп атат деп. Анан мамлекеттик бардык органдарга сиз айтканда жер агенттиги жер боюнча бир мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү же бир жаңы мыйзамды редакцияда кабыл алып атса, бирок бардык мамлекеттик органдарга макулдашууга жиберет. Макулдашууга жиберип, алардын ой пикирлерин, алардын корутундуларын алып, коомдук талкуунунда, жыйынтыгында сунуш пикирлерди алуу менен ал ошол министрлер эми бул аткаруу бийлигинин
мыйзам демилгөлөө жагын айтабыз, министрлер кабинети аркылуу жогорку кеңешке киргизип, министрлер кабинети жактырылгандыгы боюнча токтом кабыл алып, баяндамачыны дайындагандан кийин жогорку кеңешке кирет. Жогорку кеңеште 3 окуудан өтөт, өзүңүзгө маалым болгондой. Эми ушул сөзүңүздөн бир жерден бир суроо берейин да, жана сиз айтып атпайсызбы, тиги мамлекеттик органдар менен макулдашат депчи. Азыркы учурда бизге берилген бүгүнкү акыркы маалыматтар боюнча 99 мыйзам мамлекеттик органдар менен макулдашууга жиберилиптир, жана эксперттик топ менен. Ошондой эле азыркы коомдук талкууда 50 мыйзам бар экен. Бул эми сайтка коюлуп, сайт аркылуу талкууланып жатат да, туурабы? Президенттин кол коюусунда, президенттин алдында бир мыйзам сунуш кылыныптыр. Ал эми президенттик администрациянын кароосунда 18 мыйзам бар экен да. Мына ушул процесстер дагы канчага чейин созулушу мүмкүн? Биз мыйзамдарды эми албетте жана мен жогоруда айткандай, бул эми өсүп туручу, өзгөрүп туручу, турмуш өзгөргөн сайын өзгөрүп туручу нерсе да мыйзам дагычы. Бирок могу мыйзамдарды инвентаризациядан өткөрүүнү биз негизинен качан аякташыбыз мүмкүн? Эксперттик топ сиз айткандай иштеп атат. Эксперттик топ бул инвентаризациянын мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрына чейин болчу. Ооба. Негизинен басымдуу бөлүгүнүн иштерин бүтүрүлгөн. Азыр алар ведомстволук топтун жыйынтыгы боюнча тармактар боюнча мамлекеттик органдар өзүнүн тийиштүүлүү мыйзамдарын иштеп, аларды коомдук талкууга коюп, адагы түшкөн ой пикирлерди, сын пикирлерди кошуп, администрация президентке киргизип, мындан ары жогорку кеңешке киргизүү процесстери жүрүп атат да бүгүнкү күндөчү. Эми ушул мыйзамдардын негизинен боюнча мөөнөтү 1 апрелге чейин президенттин администрациясына киргизишибиз керек. Ал эми адан кийин мыйзамды мен сизге жана мыйзамды демилгөөчү укуктарын айтып өттүм. Бирок мыйзамды кабыл алуучу бул бир гана орган бар да. Бул жогорку кеңеш. Мыйзам Ожбек Кадырович, абдан жакшы жерге келдиңиз да. Биздин убактыбыз 5 минут убакыт калды. Бат эле өтүп кетти. Түз эфир. Биз цифралык маалыматтарды айттык. Биз сиз демилгечилерди айттыңыз. Кайсы тараптан кандай маселе козголорун айттыңыз. Эми эл үчүн кандай пайда алып келип атат? Ушул мыйзамдардан эл бир нерсени жон териси менен сездиби? Сизге ушул эркин сөз берейинчи. Ушул мыйзамдардын маанисин, элге кылган кызматын, бул инвентаризациядан кийинки кызматын сурап атам да. Ооба. Инвентаризациянын алкагында 138 мыйзамды күчүн жоготууга бердик. Жогорку кеңеште 1 окуудан өттү. 2 окууга каралууда турат. 14 мыйзамды бүтүндөй мыйзамды дагы күчүн жоготууга берип 1 окуунун алкагында жүрүп атат. Эми бул кандай? Мыйзамдарда негизинен кайталанган. Мыйзам бул баякы инструкция бир жобонун деңгээлине түшүп калган мыйзамдар дагы болгондо, бул документтерди алып келиш керек, бул органдар буну кылат деген. Бул өзү жоболук деңгээлде, бул мыйзам астында акты менен жөнгө салына турган болчу. Мыйзам ченемдик укук, бул адамдардын аныкталбаган чөйрөсүнө көп ирет колдонуучу акты да өзүчү. Биз баякы алгач эгемендүүлүк жылдар болгон сайын баякы бир жылга карата дагы мыйзамды, бир чөйрөгө карата дагы мыйзамдар кабыл алына берген экен да. Бүгүнкү күндө эң жогорку тажрыйба биз ошондойлордон арылайлы дедик. Жанагы Крыловдун тамсилидей болуп акку, балык, чаян үч жака тартпасын деп. Адамдар соттошуп, сотко барып, менин да акыйкатым бар бул жерде деп. Бирөөсү айтат, жок, менин да акыйкатым бар бул жерде дегендей болбосун деп. Мыйзам менен уш сөзүңүздөн бир нерсени сурам келип атат. Мисалы үчүн, ошол эле кодекстерге, жаза, кылмыш, административдик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилди. Ушуну эл сездиби деп айткым келип атат да. Мыйзамды инвентаризациянын таасирин эл сездиби? Кодекстерди бул жаңыдан кабыл алынды, 3 кодекс. Муну башкы прокуратура демилгелеп кабыл алынды. Эми бул боюнча азыр кодекстер жаңыдан иштеп атат. Тийиштүү мамлекеттик укук коргоо органдарды дагы эфирге чакырсаңыз өздөрүнүн жыйынтыктарын берет. Бүгүнкү күндө мурдагы кодекстердин кемчиликтери боюнча, азыркы кодекстеги артыкчылыктар боюнча, бул боюнча дагы ушул укук коргоо органдарынын өкүлдөрү иш жүзүндө кандай болуп аткандарын айтат. Ал эми биз инвентаризациянын алкагында айтсак, биз жогорку кеңешке киргизгенден кийин жогорку кеңештин биздин депутаттарыбызда толук укугу бар. Ал мыйзамды кабыл алууга, же кабыл албай кайтарууга, же сунуштарын берүүгөчү. Мына жалпыга маалымдоо каражаттарында жогорку кеңештин жанагы YouTube каналында түз эфирден болуп атат. Ар кандай талкуу болуп атат. Бунун бардыгы мыйзам ченемдүү жана демократиялык мамлекеттеги көрүнүш. Депутаттарыбыз эл өкүлү болуп баргандан кийин суроолорун берет, талкуулап, майын чыгарып, ар бир тамга токтолуп, шуну электен элгеп
өткөзүп ушул элибизге, жарандарыбызга, жарандардын ыңгайчылыгы үчүн, алардын укуктарын коргоо үчүн ушул мыйзамдарды эми кабыл алып берүү процесси күтүлүүдө да алдыда. Орозбек Кадырбекович, 1 мүнөт убактыңыз бар. Жогорку институциялык мамлекеттик органдын өкүлү катарында алдыда эмне турат? Эмне милдет бар? Ушуну кыскача айтып көрсөтүүнү жыйынтыктап коелу. Кыскача, бул инвентаризациянын аркагында көп мамлекеттик органдар, эл аралык көз карандысы эксперттер топтолду. Бул чоң тажрыйбага келдик. Мындан нары ченем жаратууда, ченемдик укуктук актыларды кабыл алууда баягы айтылган тажрыйбалар, укук коргоочулук, антикоррупциялык жана башка экспертизаларды, корутундуларды чыгарганда биз мурдагыдай баягы инструкциянын деңгээлиндегидей бир багытка багытталган мыйзамдарды кабыл албагы, өзүнүн тиешелүү маанилүү чөйрөсүн жөнгө салуучу бир жарандардын укуктарын жеткирей коргоочу мыйзамдарды кабыл алуу биз жолу аныкталды деп турам. Муз ордунан жылдыбы? Муз ордунан жылды. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин маектешибиз Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары, юстициянын 3-класстагы кеңешчиси Сыдыков Орозбек Кадырбекович болду. Орозбек Кадырбекович, ишиңизге ийгилик каалайлы. Биздин кабыл алган мыйзамдар ак жолтой, эл үчүн кызмат кылган мыйзамдар болсун. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 1-студия өзүнүн түз эфирдеги көрсөтүүсүн улантат. Биздин баягы адат болуп калган учурдун талылуу маселелерин, оперативдүү чечилүүчү маселелерди чагылдырган элдик репертуар аттуу рубрикага кезекти беребиз. Көңүл Рахмат, кесиптеш. Коомдук 1-каналдын түз эфирин элдик репортер программасы улантат. Өлкө жарандары жеринен тартып бөлүшкөн фото жана видео материалдардын түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы? Өткөн аптада өлкө аймактарында жааган чаан-чачын бир топ ыңгайсыздыктарды жаратты. Тынбай жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад облусунун Сузак районунун Карадарыя айыл өкмөтүнө кеткен жолду сел алып кеткен. Жергиликтүү тургун тартып жиберген тасмага көз чаптыра турган болсок, тоодон агып келген сел жолду каптап жатканын көрсөк болот. Ошондой эле жолдун жарымына жакын бөлүгүн суу алып, дагы канча бир жеринен жарака кетип, кооптуу болуп турат. Мынакей Карадарыя Сарны Гипсакордон жолу жабык. Мына ашылып калып тур да. Ал түшүп кетебиз, аз өткөн болот. Бул отурабыз. Ооба. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек-Ош-Уна жолуна сапарга чыккан айдоочулар дагы узун тыгынга кабылышкан. Буга биздин телекөрүүчү жөнөткөн мына бул видео мисал. Автордун айтымында бул көрүнүш 18 мартта Сосновка айылындагы өткөрмө бекеттин аймагында болгон. Анда жол убактылуу жабылып, айдоочулар бир канча саатка чейин жолдун ачылышын күткөнгө мажбур болушкан. Бишкек-Ош трасса, Сосновка айылы жол жабып 18:03:22. Ал эми Ордо калаадагы Киркамстром районунун Астраханская көчөсү менен Белгородская көчөсүнүн жашоочулары үнүбүздү ким угат деген кайрылуусу менен элдик репортерго видео тартып бөлүшкөн. Тасмага көз чаптыра турган болсок, аталган көчөлөрдүн кесилишинде бут коерго кургак жер жок экенин көрүү мүмкүн. Учурда жашоочулар жолдун жээгиндеги бир таман бордюрдун үстүнөн басып өтүүгө аргасыз экен. Автордун айтымында жол жасалат деп жолдогу эски асфальт сырылып салынган. Бирок жолчулар жолду 2 жыл мурун казып кеткен боюнча кайра кайтып келишкен эмес. Жаздын келиши менен жаан-чачын тынбай жаагандан бери көчөдөгү ылай суу үйлөргө чейин кирип жатат деп ачууланган шаар тургуну мэрияны маселени тез арада көзөмөлгө алуусун өтүнүүдө. Мына мамда көлчөктү жашап атабыз. Бир айдан бери жамгыр тынбай жаап атат.
Ой, кайрылбаган жерибиз калган жок. Кварталына кайтсак, арыктарды жасап койгула деп. Арыктарды жасап коелук десек, наркы тарапта асфальт, арык суу каяка кетет белгисиз. Мына могу Жээнбековдун убагында выбор болордун алдында келип, могу бордюрларды жасап, эски асфальтты бүт касып кетишти. Ушинтип жаман кыйналдык. Дагы бир ай жасай, жамгыр жайт экен, билбейм кандай болот. Ушу жолду өтүшүп, момундай бордюрлар менен өтүбүз. Бүт мына көлчөктө жатабыз. Карагычы. Көчөнүн баарын. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Ушундай бордюрлар менен өтүп деп жумушка барабыз. Машина өткөн сайын суунун баары коронун ичине кирип атат. Биз 15 марттагы чыгарылышыбызда Ордо калаадагы Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн 82 жана 83 үйлөрүнүн жашоочуларынын кайрылуусун көрсөткөнбүз. Анда жашоочулар 2 көп кабаттуу үйдүн жанында жүрүп жаткан курулуштан чыккан таштандылар түз эле көчөгө ыргытылып жатканын айтышкан. Алар мындай көрүнүшкө нааразы болуп, шаардык мэрияга кайрылышкан. Курулушту жүргүзүп жаткан Мунарстрой компаниясына 27 000 сомго айыппул салынганын белгилешип, бирок эч кандай өзгөрүү болбой жатат деп, азыркы тапта бул жер таштанды таштоочу жайга айланып баратат деп ачууланышкан. Я вот проживаю по адресу Чингиза Айтматова, 82, дробь 1. Вот, а здесь вот Мунарстрой, новый дом, элитный. Построили. Уже люди заезжают. Так красиво все сделали. А вот здесь, смотрите, какой мусор. Это просто невозможно. Все сюда свои вот это все выкидывают. Вот это все я собираю, хожу. Это что такое, вообще не могу понять. Смотрите, какой мусор здесь. Мунарстрой, они, получается, возле своего дома, как бы все чисто у них, все идеально, а все сюда выкидывают. Потому что это новый дом, люди еще только на 50% заехали, и все сюда выкидывают, и даже не собираются все убирать. И это будет надолго. Мындай тасма биздин программадан көрсөтүлгөндөн кийин эки үйдүн ортосундагы топтолгон таштанды дароо чыгарылып кеткен. Бул туурасында биздин телекөрүүчү атайын мындай видеосун тартып жиберди. Анда ал курулуштан чыккан таштанды тазаланганын айтып, бирок кайра эле ал жерге таштанды ыргытылып жатканын айтып кейген. Вот, смотрите, недавно я обращалась в программу «Эльдик Репортер» насчет строительного мусора в соседнем доме. Они очень быстро среагировали, вывезли весь мусор строительный, но здесь все равно чуть-чуть оставили. Ну, как бы не оставили, а заново уже накапливается. Вот. Я к чему это все говорю? Я хотела сказать, что программа «Эльдик Репортер», они молодцы. Вовремя среагировали, помогли. Оказывается, любой может каждый позвонить, обратиться, видео отправить. И моментально все решается. Я даже очень удивилась. Спасибо этой программе. Надеюсь, благодаря вашей программе люди, все наши дворы будут чистыми. Спасибо. Эгерде сиздер дагы мына ушундай көйгөйлөргө күбө болсоңуздар, дароо видеого тартып биздин Элдик Репортер программабыз менен бөлүшүңүздөр. Биздин социалдык тармактардагы Instagram, Facebook баракчаларыбызга жана YouTube каналыбызга жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар. А мен болсо сиздер менен коштошом. Сөз кезегин кайрадан биринчи студиядагы кесиптештерге узатам. Кесиптеш, сөз сизде. Рахмат, Мерим. Мерим, мен сени куттуктасам болот. Анткени сен жетектеп аткан Элдик Репортер көрсөтүүсүнүн алгачкы жыйынтыктары боло баштады.
Кеп жанагы салынган штраф 27 000 сомдой эмес. Кеп ошол көрсөтүүдөн кийин ошол бийлик ошого реакция жасап, ошол таштандылардын тазаланып кетишинде. Азыр мезгил жаз, өзүңүздөр билесиздер, Бишкектин абасы ансыз деле таз эмес. Анан ага кошулуп таштандылардын жити чыкса, эмне деген окуя болот? Биз Борбор шаарда жашап жатабыз. Борбор шаар демекчи, экинчи бир көрсөтүү азыр эле элдик репортерде көргөн Киркамстромдагы жанагы көчөнү көрдүңүздөр. Бизге күн жаабагандан эле турабыз деп ойлогонго жетиштим мен. Анткени 5 күн жааса, мына Борбор шаардын көчөсүндөгү акыбал ушундай болуп атат. Кайык менен сүзүп өтүүгө мүмкүн болуп калыптыр. Ошондуктан жергиликтүү бийлик биздин көрсөтүүгө тиешелүү жыйынтыктарды чыгарат деп ойлойбуз. Биз бүгүнкү түз эфирдеги негизги темага кайрадан кайрылабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун мыйзамдарды инвентаризациялоо темасы. Биздин көрсөтүүнүн экинчи коногу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын жер жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектура боюнча мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы Сулайманова Айнура Жумалиевна. Айнура Жумалиевна, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз азыр эле Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басары Сыдык Орозбек Кадырбекович менен болгон маекти сиз тыңдадыңыз болуш керек. Ушул мыйзамдардын инвентаризация боюнча негизги көрсөткүчтөрдү ал киши айтып кетти. Ал жердеги эксперттик топтун жана эл аралык Бириккен Улуттар Уюмунун атынан иштеп жатышкан эл аралык стандарттарга туура келтирүү боюнча топтордун жыйынтыктарын дагы биз уктук. Эми сиздин өзүңүздүн азыркы иштеп аткан бөлүм башчы катары жумушуңуз абдан элдин турмушуна түздөн түз тиешеси бар жумуш экен. Анткени мына бирки жер жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектура боюнча мыйзамдар бөлүмү. Ушул боюнча эмне иштер жүрүп атат? Мыйзамдарды инвентаризациядан кийин эмнени байкадыңыз? Ошол боюнча пикир бериңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Эми сиздин берген суроо боюнча мен айтайын, бул негизи жогоруда да айтылып келди. Мыйзамдар негизи көп убакыттан бери инвентаризация жүргүзүлбөй, көптөгөн мыйзамдар конституциянын жоболоруна каршы, бири-биринин ортодогу карама-каршылыктар, ошондой эле боштуктар болгон, ошондой эле башка мыйзамдарда кайталаган мыйзамдар болгон да. Мына ушулардын баардыгын биз атайын эксперттик топ методологиясын иштеп чыгып, ошол топтор атайын ар бир тармакка бөлүнүп, анан ошонун ишинде иштеп чыктык да. Эми эң ушул дагы бирден бир топ болуп, бул жер жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектуралык маселелер боюнча өзүнчө топ да түзүлгөн да. Бул топко негизи 35 мыйзам каралган. 35 мыйзам буга чейин багы 2021 жылдын башында бул Айыл чарба министрлигине региондорду өнүктүрүү боюнча агенттиги дагы карап калбады эле башында. Ошондо ошо аймактык багы иштер маселелери боюнча мыйзамдар дагы бизге кирип калган да. Башында 45 мыйзам кирген. Анан 45 мыйзамды иргеп отуруп, иргегенибиздин себеби атайын ошо президенттин администрациясы тарабынан региондорду өнүктүрүү боюнча жана жергиликтүү өз атынча башкаруу жана мамлекеттик администрация боюнча мыйзам өзүнчө ар жактан иштелип калды. Ал мыйзамдарга мисалы биз киришкен жокпуз да. Ал өзүнчө иштелип чыкты. Андан тышкары эми жалпы эле биздин ошол эксперттик топтун иштеп чыккан мыйзамдарынын ичинен ошо акыркы эсеп менен 35 мыйзам калды да. Мындай кылалы. Биз цифралык маалыматтардан качалы. Министрдин орун басары бул боюнча жетчилик түрдө айтты. Мени кызыктырганы, азыркы учурда жер бизди багып аткан жер биздин негизги байлыгыбыз. Жердин ээси эл. Жер боюнча мыйзамдарды инвентаризация эмнеге жетишилди? Жер боюнча мыйзамда негизги жер кодекси бар. Бирок азырынча жер кодекси бул Айыл чарба министрлиги тарабынан жаңы редакцияда иштелип чыгып атат. Азыр иштелип атабы? Азыркы учурда ошо долбоору иштелип чыгып атат. Ал аягына чыга элек жаңы ишти башташты да. Ал эми калган мыйзамдар боюнча, мисалы жерлерди трансформациялоо боюнча мыйзам, жер участкаларын жана мораторий жарыялоо боюнча мыйзам, геодезия, картография жөнүндө мыйзам, мына ушул жанагы мамлекеттик жанагы мүлктөрдү, кыймылсыз мүлктөрдү каттоо боюнча мыйзам, мына ушул мыйзамдардын баардыгы булар эксперттик топтун жыйынтыгы боюнча чындыгында анча мааниге ээ эмес деген баа берилди. Себеби бул жерде
70%-ке чейинки баалоо баасы коюлду да. Ошондо бул жерде көпчүлүк учурда эле мен ошол жерге дагы мен таң бердим, себеби бул мыйзамдарды чындыгы түпкүрү жаңы редакцияда иштеп чыгуу маселеси турган негизи. Бирок эксперттик топтордун баалоосу боюнча бул мыйзамдар баягы анча мааниге ээ эмес деген себеби бул редакциялык, техникалык гана жагын карашты дагы ошол жерде мисалы мазмуну боюнча терең өзгөрүү болгон жок. Эми бул эмеге байланыштуу деп ойлойм. Менче азырынча жер кодекси азырынча иштеп атат, колдонуудагы жер кодексичи. Эгерде жаңы жер кодекси кабылданып калса, анан ошонун негизинде кайра дагы бул мыйзамдар кайра кайталанып иштелип чыгат деген жыйынтыкка. Абдан жакшы турмуштагы реалдуулукту айттыңыз да. Сиз юрист катары анан ушул атайын мен айтып кеткен бөлүмдүн башчысы катары айтсаңыз, ошол жана сиз айтып аткан жер кодексинен сырткары 4 мыйзамды санап атпайсызбы? Жанагы жерлик трансформациялоо, менчиктештирүү актылары тигүү. Ушулардын ортосунда карама-каршылыктар бар бекен? Карама-каршылыктар мындай өтө айырмаланып карама-каршылыктар деле жок. Мисалы, жерди трансформация боюнча биз көп ишти алып бардык да. Бул жерде негизи жер кодекси боюнча баягы категорияларга бөлүнөт. Анан мисалы бир жердин максаты экинчи максатка өткөндө, мисалы айыл чарба багытындагы жер болуп, ал кайра калктуу конушка өтүш үчүн ошол калктуу конуштун категориясына которушубуз керек. Бул боюнча ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болгон жерге жайгаштыруу көктөмөсүн топтоп чыгып, ошонун негизинде анан биз ишке ашабыз. Сунуш киришет, ошол сунуштун негизинде сиз айтып аткандай жанагы эми жер кодекси иштелип чыкса дагы көп өзгөрүүнү күтөт экенбиз. Анда өзгөрүүнү күтөбүз. Экинчи нерсе да. Сиз жетекчилеп жаткан жаратылышты коргоо маселесине келип токтололу. Биз мынакей экологияны сактайбыз, жаратылышты коргойбуз деп мына муздарды талкалап кетти. Муздун саны, калдыгы азайып баратат деген маселелерди кошкон. Ушул боюнча карама-каршылыктар бар беле? Негизи карама-каршылыктар көп эле. Бул жерде биз ошо атайын бул баягы жаратылышты коргоо боюнча министрлиги да түзүлбөдү жаңы. Анан ошол жерде климат, экологиянын бузулушу, айлана чөйрөнү коргоо, мына ушул мыйзамдар бар да, экологиялык экспертиза деген сыяктуучу. Мисалы биз эң биринчи трансформация кылган күндө дагы биз экологиялык экспертизадан сөзсүз өтмөйүн биз ал ишти карай албайбыз. Бул боюнча атайын ошондой ошол министрлик карап бериш керек да. Анан экология боюнча мыйзамдардын кээ бир мыйзамдар күчүн жоготууга берилди. Азыркы биз жогоруда айтылып кетпеди, 138 мыйзам күчүн жоготот. Ошонун ичине кээ бир мыйзамдар анын арасына да кирип кетти. Андан тышкары азыркы учурда министрликтин жобо боюнча азыр экологиялык кодекс иштелип чыгып атат азыркы учурда. Бул дагы жаңы иштелип атат. Бул жаңы иштелип чыгып атат дагы, жанагы айланын чөйрөнү коргоо мыйзамы, экологиялык экспертиза жөнүндөгү мыйзам, жана башка мыйзамдардын башын бириктирип туруп, азыр экологиялык кодекс иштелип чыгып атат. Анан ошонун негизинде анан биз дагы андан аркы тийиштүү мыйзамдарды дагы же жоболорду дагы иштеп чыгуу иши турат да азыркы учурда. Агрардык саясат боюнча. Агрардык саясат боюнча чындыгы аябай көп жумуш иштелди. Бул жерде айыл чарба министрлиги менен түздөн түз иштеп, ошол жака координация себеби бул жерде мыйзамдар үрөөн боюнча, жанагы племенной хозяйстволор боюнча, ошондой эле айыл чарбасын жанагы камсыздандыруу боюнча мыйзамы, суу боюнча мыйзам, ошондой эле суунун жана ассоциациялар бөлүштүрүү боюнчачы ассоциациялар. Айтыңызчы, Момуреке, айыл чарбасын камсыздандыруу боюнча мыйзам жаңы кирип атабы? Мурун жок болчу? Жана азык-түлүк коопсуздугу деген мыйзам, мына ушулар бар да негизичи. Анан сиздин сурооңуз боюнча жана айыл чарба министрлиги азыркы учурда жаңы иштеп чыгып атат. Бул жерде дагы көпчүлүгү мындай аз маанидеги деп койду, себеби жанагы мурун өкмөт кабинет министрликке алмашып калган ошол жактарын гана карап койду да. Анан кийинчерээк бул айыл чарбасын камсыздандыруу боюнча мыйзамды жаңы редакцияда киргизишти. Жайыт боюнча мыйзамды жаңы киргизип, бул депутат тарабынан демилгеленди эле. Бул мыйзам кайра азыркы көп сын пикирлерге туш болуп, азыркы учурда жайыттын мыйзамы дагы кайра артка кайтарылып калды да.
жерде көп маселе бар, себеби Айыл чарба министрлигинде ошондой эле жанагы азык түлүк коопсуздугу боюнча дагы мыйзам негизи бул дагы башында ошо техникалык жагын гана карап коюшкан, редакциялык техникалык жагын. Анан коомчулуктан ошондой маселелер көтөрүлгөндөн кийин азыркы учурда себеби жанагындай инфляция жүрүп атат, азыркы учурдагы бул согуштун кесепети бизге дагы тийип аткандыгына байланыштуу бул мыйзамды кайра жаңы редакцияда иштеп чыгуу сунушу да келип атат. Нуржаман, могу жана сиз депутат демилгеледи деген жайыт боюнча мыйзам мурун эле бар болчу. Бирок бул киши эми жаңы сунуш кылды. Мен тексти менен тааныштым. Айтылган сунуштарды да уктук. Бирок ушунун тагдыры эмне болгудай? Биз эми мисалы себеби бул керектүү мыйзам да. Бул аябай керектүү мыйзам да, себеби биз конституциялык кеңешмеде жүргөндө бирден бир демилгечи катары мен дагы ошого кийлигишкем, себеби жайыт бул элдики болуш керек да, мамлекеттин менчинде гана, түздөн түз мамлекеттик менчик гана болуш керек. Бир учурларда бул конституцияга киргенге чейинки жобого чейин чындыгы кээ бир жайыттарды менчиктештирип кеткен бул учурлар болду. Сурап атам да. Сиз айтып аткандай абдан жакшы белгилеп атасыз. Биздин баш мыйзамда, конституцияда жердин ээси эл деп турат. Туурабы? Мамлекеттикки деп турат. Ошол учурда жайыт калбай калбадыбы? Баардыгын карта чийдирип алып менчикке бөлүп берип койдук. Мунун тагдыры эмне болот эми келечекте? Тагдыры эми мындай болуп атат да, азыркы учурда жайыттарды негизи аябай деградация болуп кетти. Мисалы, айыл өкмөттөргө беребиз деп чыгышпадыбы? Азыркы учурда жайыт комитеттери бар да негизи. Анан эл өзүнүн жайган малына акысын төлөп, ошонун негизинде анан багы жайыттарды кайра калыбына келтириш керек эле да. Бирок андай иштер жүргүзүлбөй атат да азыркы учурда. Анан акыры түбү барып эле анан азыр анда айыл өкмөт жайыт комитеттерин жоюп, айыл өкмөттөрүнө өткөрүп эле деген маселе чыгып, бирок азыркы учурда ал маселени эч ким колдобогондугу үчүн азыр жайыт комитеттери калып калды. Анан эми жайыт маселеси боюнча чындыгында бул элдики болуп мамлекеттик менчик болгондон кийин бул түздөн түз жана деградация болгон жерлердин баарын кайра иштетип, же болбосо ошолорго бир коргоо кылып, бир көзөмөлдүү чоң күчөтүшүбүз керек да, себеби бир учурда да депутаттар тарабынан бир да бир маселе болгон, жана аз кандуулук деп мисалы жайыттарды биз бөлгөндө банитетин берет Кыргыз Гипрозем ишканасычы. Ошондо мисалы 21 балдан төмөн болгон, банитети төмөн болгон жерлер бул ошол эч кандай таштак жанагындай деградацияга учураган жайыттар болуп эсептелинет. Бирок биздин Кыргызстанда ошол деградация болгон жерде эми кандай бул сактап калабыз деген маселе турганда, анан ошо аз кандуу, баягы кандуу, баягы ошондой баалуулугу төмөн жерлерди азыктандырыш үчүн анан жанагындай багбанчылык бактарактарды, токойлорду өстүрүү маселеси көтөрүлүп чыгып, анан бул мыйзам ошол учурунда 2021-жылдын башы ушундай кабылданып берди да. Бул жерде мен иштетем деген бир юридикалык жактар болсо, же жеке жактар болсо, ошол жерлерди баягы белгилүү бир жылдарга арендага алып, ошол багбанчылыгын жүргүзсө болот. Мен белгилеп айтып коеюн, сиз иштеген мына бир жер жаратылышты куруу, агрардык жана архитектура боюнча бөлүм абдан жооптуу бөлүм экен да. Эми тилекке каршы бизге берилген убакыт 3 мүнөттүн тегерегинде калды. Архитектура деген чоң маселе бар. Айрыкча Борбор шаардын архитектурасы, Ош шаарынын архитектурасы, үйлөрдүн салынышы, алардын ошол башкасын айтпай эле коеюн, тоодон келген шамалды тосуп калган архитектура. Эмне болуп атат бул боюнча? Архитектура боюнча иш жакшы жүрбөй атат. Муну мен ачык эле айтам, себеби угуп аткандар болсо, ошол мамлекеттик органдын дагы эми ушул сынды кабыл алат деп ойлойм. Себеби мыйзамдар ушуга чейин инвентаризация жүргүзүлгөн мыйзамдар толук кандуу иштелип чыгара элек. Бул боюнча атайын ошол архитектура боюнча атайын союз бар экен. Ошонун жетекчилери да бизге кайрылып, ошо сиздер тараптан болобу кандай болот, ушул маселени көтөрүп бериңиздер деген да. Себеби бул жерде көп маселе болот. Азыр мына курулуштун күчөп турган убагы, бирок мыйзамдары эски. Кээ бир мыйзамдарды бириктире турган мыйзамдар бар. Анан учурунда бир шаарды куруу боюнча атайын кодексте иштеп чыгышкан, бирок жогорку кеңеш тарабынан эч качан кабыл алынган жок. Ал эми мыйзамдар бул 2090-жылдын ичиндегилер ушул мыйзамдар эмдигиче иргилбей атат бул маселени. Сиз юрист катары кызыгып көрдүңүзбү? Бишкек шаарынын архитектуралык планы бар бекен? Архитектуралык башкы план бар. Башкы планы бар. Бирок аны ошол жолго салуу, аны ишке ашыруу боюнча атайын мыйзамдар ишке ашыш керек да. Бул мыйзамдын үстүндө кимдер иштеп атат? Бул мыйзамдар боюнча негизи биз баа топчого бөлгөндө эксперттик топтордун ичине ошол эле мамлекеттик курулуш агенттигинин колуна түштү.
Анан эми алар ошо мындай толук кандуу иштеп жакшы эметип бере албай атат да, себеби биздин аксап аткан жагыбыз ушу архитектуралык мыйзамдар тарабынан болот. Рахмат, маселе абдан көп, тилекке каршы убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин азыркы маектешим Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын жер жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектура боюнча мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы Сулайманова Айнура Жумалиевна болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук биринчи каналдын биринчи студияда аттуу кезектеги түз эфирдеги маалымат аналитикалык көрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.